Бизден чочуду ким билет. Ошондон кийин кызды биздин туштан апасы коштоп алып өткөрүп коюп жүрдү. Бир топ күн туттугуп жаман болдук. Ал кезде чын эле ушинтип биз сыяктуу үйүнөн безип, талаа түскө конуп түнөп, сарай салып жүргөндөрдөн айылдыктар аябай эле коркуп, чочулап турчу. Мындай коктуголот иштеген курулуш бригадаларынын арасында бизөңдү армиядан келген кызыл бут бос балдар менен бирге кээде турмушун талкалап алган, мурда кийин кырсыктай калып түрмөгө түшүп чыккан кишилер да кездеше калчу. Ушундай күмөндүү адамдардан улам элеттиктер сарай салып жүргөндөрдүн баарын эле бузулуп кеткен, болду болбоду бир мандеми бар немелер деп ойлоп, биздин жаныбыздан айланып өткөнчө шашчу. Азыр менде ошондогу кыстын Мамбет Жумага белекке берген атактуу түрк акыны Назым Хикметтин биздин Салижан Жигитов которгон Мажүрүм тал деген китеби сакталып жүрөт. Мамбет Жуманы биз Магыш деп койчубуз. Баары бир сен ырды түшүнбөйсүң, андан көрө мага бер деп китебин мен алып алган элем. Ошол китепте мындай деп жазылган экен: Кымбаттуу Магыш, сиздин алдыңызда келе жаткан 23 февраль майрамыңыз менен куттуктайм. Ошондой эле келечекте бактылуу, таалайлуу, коммунизмди куруучу жаштардан болушуңузга тилектешмин деп 71-жыл 2-ай 22 февраль. Бир ирет Накен Касиевич, шайлоо, чаар айгырдагы сен жазган Т деген кыз ким болду экен? Атын билесиңби деп сурадым менден. Атын унутуп калыпмын деп койдум, билип турсам дагы. Айтпаганымдын да себеби болду окшоду. Ошол биздин бала кесибиздеги, жаш кесибиздеги таза нерселер, жакшы нерселер өмүр бою эсибизде таза бойдон, жакшы бойдон, ошол бойдон гана калса экен. Ал кестин элесин эч ким эч убакта бузбаса экен. Бүгүн эми ошо кездеги Кермаралдай керилген кыздардын баары кемшийген кемпир болду. Биз чал болдук. Көргөндө эмне көңүлдү суутуп, дедим ичимден. Накенди да өзүмдү даядым. Ошентип жаска жуук жаныбыздагы сарайдын айланасына көчүп келген малчылар көбөйүп, дагы бир кыз пайда болду. Биз адегенде камыш үйүбүзгө кирип алып, ошол кездеги ооздон түшпөй ырдалып жүргөн эрмек мойдун уптун ырыларынын бирин калтырбай, жаңы кыз укса экен деп ырдап, өзүбүздү таанытып алгандан кийин ийинден чыккан суурга окшоп сыртка чыктык. Кыз биз ойлогондон да ашып түштү. Сүйлөгөнү, асмандай ачыктыгы, суудай тунуктугу, кызы бар Мамбет Жумадан башкабызды боо түшүрүп салды. Мамбет Жумадан башкабыз дегеним Айып экөөбүз. Аманакундун болсо колуктусу бар. Экөөбүз тышыбыздан билгиспеген менен ичибизден бири-бирибиз менен тымызын тытышып, эрөөлгө түштүк. Кызды күн өткөн сайын бири-бирибизден кызганып, ар кимибиз ага артыгыраак жаккыбыз келип атаандаша баштадык. Бойго жеткен кыз шумдук болот турбайбы? Отко түшкөн көпөлөктү ойноткондой ойното баштады. Бирде мага, бирде Айыпка ыбаа ыргытып, бирде мага, бирде Айыпка карегин кагып, жаныбызды заматта чакчылекей кылып таштады. Айып ошондо укмуш ырдады. Айып ырдаган сайын кыздын көздөрү жайнап, жүзү нурданып, бир сонун болуп жыргап, бул дүйнөдөгүнүн баарын унутуп, мага жакын турган жерден оолактап, ырды бүтүндөй жан дилин берип угуп, анан ыр бүтөөрү менен акырын барып, Айыптын колун кармай калып эркелеп, анан колтуктап алып ары карай кеткени ичимди туз кылгандай ачыштырды. Шарт бурулуп үйгө кирип, тоголоктоп салган төшөккө куладым. Сыртта экөөнүн күлкү аралаш сүйлөшкөнү жүрөгүмдү таарып, алгыстын алдында эми мен эч качан Айыпка тең боло албастыгымды, алгыска Айып ырдагандай ырдап бере албастыгымды, Айыпка окшоп жетелешип баса албастыгымды, ал тургай Айыптай мылтык ата албастыгымды моюнга алгым келбей, жинди болуп туталанып жаттым. Ошондон баштап эч нерсеге көңүлүм чаппай, эч ким менен сүйлөшпөй дулуюп, өзүмчө барып ылай жасап, ары карап алып кыш коюп, өзүмдү өзүм жалгыз сезип, бактысыз сезип, Айыпты да кызды да жети желмогусумдай жек көрүп, аларга жолугум келбей, кошулгум келбей, өзүмчө бөлүнүп иштеп калдым. Бирок бир айдан кийин баягы сезимдер эмнегедир чар учкандай тарады. Ошондо кадимкидей жеңилдей түштүм. Ичимдеги кызганыч,
кызга кантип жаксам, экөөнүн ортосуна кантип от жагып, экөөнө кантип жамандык кылсам деген ойлорум өзүнөн өзү жок болду. Анан баягы мени жинди кылган кызды карасам, андай деле акыл эстен танып ашык боло тургандай сулуу эмес экен. Ийирди жука, мурду бир кызыктай, териси этине жабышкан, тыртайган арык кара кыз экен. Сүйрөйүп көзүмө жаман көрүнүп кетти. Ошондон тартып анын сүйлөгөн сөзү да, күлгөн күлкүсү да жагымсыз сезилип, кулагыма орой угулуп туруп алды. Кечээ эле ага жалындап күйүп жүргөнүмдү эстегенде жете өмүрүм жерге кирип уялчу болдум. Бара-бара баары мурдагы калыбына келди. Менин да, Айыптын да сүйүүсү өштү. Биздин кызга деген алгачкы эңсөөлөрүбүз, аптаптуу сезимдерибиз ак муздун аяз каланган коктусунда, качандыр бир ушул жерден өткөн кездерде гана кылт деп эске түшө калчу эстелик айланып, биротоло чаар айгырда кала берди. Кийин Кой Сарайды тамы менен бүткөрүп, ак муздан көчүп Башкайыңды деген айылга, жаңы объектиге көчүп кеттик. Райондогу алдыңкы курулуш бригадаларынын катарында макталып, МСОдон премия алып, ат башынын көзгө басар жалгыз ашканасына бир күндө 2 жолудан кирип, бир жума жерге сууга батпай күпүлдөп жүрдүк. Биздин айыл ушак айың менен жаңылыктардын температурасын дайыма шурунун оозунан уккандары менен текшерчү. Сырттан кирген бат менен кечээ эле Ачак айыңдын көчөсүндө бөтөлкө сүйрөп жүргөн Дүйшөнүн уулу МСОго иштеп кеткен оңолгон окшойт. Тим эле Касымдын балдары биздин айылда жок, момпусу жеп калыптыр деп шуру өтүп кетти деп кобурады. Башкайыңдыдан биз медпункт салдык. Аманакул менен Айып кетип, бригадабызга түрмөдөн жаңы эле чыккан Наамат менен Парторуктун уулу Кудус келип кошулду. Ушул айылдагы туугандарыныкына келип иштеп жүргөн, толмошунан келген, өңдүү түстүү ысык көлдүк Канымжан деген кызды жакшы көрүп калып, о Кудай албаган мен дагы баягычылап кыз сүймөй оорум кармап, катты жалаң ыр менен жасып, анымды өзүм бере албай Парторуктун баласы эмеспи деп ырымдап Кудуска ташытып, бирок жообун такыр ала албай, ага болбой эле кат артынан кат жазып, эмне балайым бар экенин билбейм, бул жерден да баягы кызга жакпай кала берчү көп сүйүүнүн бирине кабылдым. Кийин уксак кайсы бир аванс алган күнү ишти токтотуп салып, Башкайыңдынын дүкөнүнөн ар бирибиз колубузга 2 бөтөлкөдөн вино кармап алып ырдап келатып, объектилерди текшерип жүргөн прорабыбызга кармалып, күнөөлүү болгон соң башты шылкыйтып туруп бергендин ордуна кайра аны менен кежеңдеп айтыша кетип ойронубуз чыкканын. Ошондон баштап ал баскан турган жеринде эле бизди жамандап, булар бузулган балдар, такай тамеки тартып ичимдик ичет, арасында киши тоноп түрмөгө түшүп чыкканы да бар деп айта берип, ошондон кийин башкайыңдылыктар үрпөйүп, бизди көргөндүн баары эле көзүнүн төбөсү менен карап өтүп, менин прораб деген сүйлөй берет, арабызда килейген совхоздун парторугу Иман Казакенин уулу Кудус жүрбөйбү? Бузулган балдарга парторук баласын кошуп бермек беле? Прораб ким, Иман Казаке ким? Ойлонсоңор болбойбу деп жан талашканымдан бокта чыкпай, прорабтын булар киши болбойт деп айткан бир гана сөзү турмушка чыга элек ысык көлдүк кыздын мээсине кадалган кара тамга болуп, жазган каттарымдын чити да окулбаган бойдон кайра өзүмө кайтып келди. Ыр жазмактан манас жазсам да, кыз эми мага макул болбосу белгилүү болчу. Баягы бала кезимдеги энемдин алма жеген кыздар сулуу болот дегени, анан мени эне чоңойгондо алма сүгөп ысык көлдөн аяллам дегеним, эми такыр ишке ашпай калаарын жүрөгүм сезип, ичимден прорабты сөгүп, аман болсом киши болгондо сага көрсөтөм деп кекенип жаттым. Турмуш деген ушунусу менен кызык окшобойбу? 2014-жылы же арадан 43 жыл өткөндөн кийин күтүлбөгөн кездешүү болду. Азаттыкта таң эфирге даярданып аткам. Сизге бирөөлөр келишти дегенден чыксам, кире бериштеги диванда бейтааныш жигит менен келин олтурган экен. Жигит, сиз Башкайыңды деген айылда иштеп жүргөндөгү кат жазган Канымжан деген кыз эсиңиздеби деди күтпөгөн жерден. Ооба, эсиме түштү дедим. Ошол Канымжандын бир тууган иниси Ырыспай деген мен болом. Бул болсо карындашым, ошол эжемдин сиңдиси болот. Түркияда иштейт. Дагы бир карындашым азыр операцияга кирген атат. Ошого батаңызды берип коюңуз. Анан агымдылардан экини бериңиз деди.
ыйманы ысык жигитти сөзгө тартып дароо эле Канымжанды сурадым. Анын ат башыда калып ошол айылдагы Шаршек деген жигитке турмушка чыкканын, Шаршек бир топ жыл ошол чарбада бригадир, парторг болуп иштеп жүргөнүн билчүмүн. Канымжан эжебиз кайтыш болуп калган, былтыр жестебиздин да көзү өтүп кетти, бала чакасы бар деди Ырысбай. Ыйманы саламат болсун дедим. Жаман ооруга чалдыгып ошентип калды. Раматылык ошондо жазган каттарына оң жооп берип, шайлоого турмушка чыкканымда жазуучунун аялы болуп калмак экенмин деп айтып калчу эле деди Ырысбай. Жазуучунун аялы болсом деп адегенде менден кийин диабеттин азабын тартып келаткан өзүмдүн зейнимди эстедим. Ырысбай мага кийин да жолукту. Баягы операция болгон карындашың кандай айыгып кеттиби десем, операциясы жакшы болуп, батаңыз тийип айыгып кеткен, сизге рахмат деди. Биз баарыбыз ошол баш кайыңдыда иштеп жүргөн кесибизде 21 жаштагы бос балдар элек. Бирибиздин да үйлөнөлү деген оюбуз жок болчу. Кийин курулуш техникумуна окууга кирип, диктант жазып атып, К деген тамга кандай жазылаарын унутуп калып, такыр эстей албай, жанындагылардан сурап жазып окууга өтүп, кийин совхоздо прораб болуп иштеп жүргөн Мамбет Жуманын да галстукчан чоң көрсө эле кыжыры кайнап турган, бирок өзү бай жашагысы келген, бардар жашагысы келген, бирок байлыкка да бардар жашоого да жете албай жүрүп, оорудан каза тапкан Нааматтын да өмүрү кыска экен, экөөнүн тең көзү өтүп кеткенине көп болду. Мединститутка тапшырып өтө албай калып, терек суулук бөйтөйгөн сулуу кызга үйлөнүп, айылга туруп калган Айыпка ошол 30 жыл илгери жолуккандан бери жолуга элекмин. Көзү такыр эле начарлап, томпук, линза байланып, алыс тургай жакынды көрө албай карып болуп калды дешти. Мен болсо Бишкекте жашап жүрөм. Биз эртелигеш жолун ыр менен тоскон ошол ак муздук чала сүйлөткөн кыз менен Айып экөөбүздү жинди кылган кара кыз азыр кайда болду экен? Баарыбыз ошо кезде коммунизм курабыз деп эңсеп жүрүп кура албай калдык. Кыздар жок дегенде үстөрүнүн коммунизмин куруп алды бекен? Бактылуу, таалайлуу боло алды бекен? Күйөөлөрү аларды бир кезде биз сүйгөндөй сүй алды бекен? Курулушта иштеп жүргөн жылдары күскү жогунан сакал мурутумду күскүсү жогалганга кадимкидей көнүп кеттим. Азыр да талаа түскө чыга калганда күскүсү жок эле таптаса кылып ала коем. Эмне үчүн күзгү менен албайсың? Бир жериңди кесип алсаң эмне болот дегендерге. Вай, күскү көрсөм эле талкалагым келип жиндеп кетем. Уялбай мына бул кебетемди көргөзүп турган күскүнү көрөйүн деген көзүм жок. Дүйнөдө күскү жок болсо, өңү сулуу эмес биздейлер үчүн сонун болмок деп тамашалайм. Ат башыга жаз келди. Ичим уйгу туйгу болуп, эмне болуп жатканымды билбей буулугуп жүрдүм. Көрсөм мага да жаз келип, ыр жаза коймой, оорум кармай баштаптыр. 2 чырымды облустук Нарын Правдасы гезитине жөнөтүп жибердим. 2 жумадан кийин облустук гезиттин бир санына Кыргыздын акын кызы, ошол кезде Нарын Правдасы гезитинде иштеген Жумакан Тыным Сейитованын каалоо тилеги менен биринчи жолу ырларым жарык көрдү. Кубанганымды айтпа. Бассам турсам гезит колуман түшпөйт. Кимдир бирөөлөргө көрсөткүм, мактангым келет. Ошондон кийин такыр иштегим келбей, курулуштан кетсем деп дел өрүп калдым. Көп өтпөй Жумакан эженин чакыруусу менен Нарын шаарына келдим. Менин ата-энесиз жетим бала экенимди уккандан кийин ал ого бетер үстүмө үйрүлүп түшүп, энелик да, акындык да жүрөгүмө төшөп, чын тилегинен чыккан кеп кеңешин берип, командировкалап ат башыга келген сайын атайлап мага жолугуп кетип жүрдү. Эже-жестең менен таанышайын деп такыр эле чулам тийбей жүрөт. Сен сөзсүз окушуң керек. Кокус окууга тапшырып калсаң Нарынга келип мага кайрыла кет деген эле. Кайрыла албадым. Мен агесте эженин оорукчан экенин билчү эмесмин. Мен агесте ыр жазган адамдар, айрыкча жакшы адамдар өлбөйт, көп жашайт деп ойлочу элем. Жумакан эженин мени атайлап Нарындагы үйүнө чакырып алып, түндүн бир окумуна чейин мен али түшүнө элек поэзия тууралуу кеп салып, жаңы жазган поэмасын окуп берип, альбомундагы кыргыз акын жазуучулар менен түшкөн сүрөттөрүн көрсөтүп, булар Нинакан, Майрамкан эжелериң, булар Жалил, Сүйүнбай, Чыңгыз агаларың деп тааныштырып олтурганы, улуу кичүүгө эзели кабагын бүркөп катуу сүйлөбөгөн жумшак үнү, жибектей назик мүнөзү, адамгерчилиги бешенесинен төгүлүп турган ыйманы өмүр бою эсимде калды. Кийин акын эжелер менен акын кыздардын баарын Жумакан эжеге салыштырып карай берип, анын касиетин биринен да таппадым. Жакшы акын болом десең сөз менен көп иште, сөз менен иштегенде казак акындарынан үйрөн деп көп айтчу эле.
Анын ушул осуяты мени өмүр бою коштоп келатат. Ошондон көп өтпөй эмсоодон бошодум да райондук кесипке кабарчы болуп орноштум. Жаман оюмда жазуучу болом деген киши кесипте иштеш керек деп ойлопмун. Көрсө андай эместигин кийин түшүндүм. Редакторубуз Ташен Ассакунов орус тилин мыкты билген, үзөңгүлөштөрүнөн кыйла билимдүү, партиянын айткан дегенинен чыкпаган, ошол кездеги бардык партиялык кызматкерлердей эле кандай болбосун бийликтегилердин көзүнө түшүп тургусу келген ак көңүл, бирок коркок киши эле. Убагында бул адамдын көкөйүнө көк таштай тийип капа кылган кездеримди ойлогондо азыр да уялам. Биздин жатагыбыз дайыма менин жазгандарымдан чыкчу. Болгон айыбым башкача жазсам деген тилегим эле. Малчыларга барып келген сайын көндүм макалага окшобогон бир нерселерди чүргөп кирер элем. Ассакунов алгач жазгандарымды сынап көргүсү келдиби, билбейм. Бирөкөнү жарыялап да жиберди. Акыры жолду, чөптү, тоо ташты тамшана сүрөттөп, кыркымчыларды жаз десе кында ашуусунун тарыхын, топозчуларды жаз десе Аксайдагы кыз Сайкалдын ору жөнүндө уламыш жазып туруп алганым, ал тургай кээде ыр менен очерк жазып жибергеним жанына батып кетти окшойт. Бир күнү макаламды чийип туруп колума карматты. Райондук партия комитетине сенин былжыраган жомогуңдун бир тыйынча да кереги жок. Кайра жаз деди Ассакунов. Кайра жазбайм. Чыгып кет акмак. Эшигин тарс жаап чыгып кеттим. Ошондон тартып редакциядан кеткенче Ассакунов менен менин нотум дегеле күйүшпөй койду. Ал мени жетекчиге баш ийбеген, кери кайыш, таалим тарбия көрбөгөн эң баш кызматкер катары көрүп калды. Кийин күлүмдө да болбой бул жерге 1000 жолу кирип кайра 1000 жолу чыккан күнүм болду. Ал тургай биздин согушубуз кээде редакциянын короосунун чок ортосундагы, эмнегедир түз орнотулбай, күн батышты көздөй бир аз кыйшайып турган эки эшиктүү, бирок аял эркек деген эки бөлөк жазуусу жок. Эптеп эле сомдолгон тактайларынын арасынан ар жагында олтурганы да, бер жагында олтурганы да алда немедей көрүнүп турган жыгаш даараткананын ичинде да тутанып кетер эле. Бир жолу бир жагына кокусунан кире калсам, коңшу бөлмөсүнөн редактор Ассакуновдун үнү чыкты. Эмне үчүн мен бүткөндөн кийин кирбейсиң? Сийгиң келип атса өлүп кетейинби? Бүтөөрүң менен мага киресиң. Бүгүн бүтпөйм. Тилиңди тарт акмак. Тартпайм. Чыгып кет. Чыкпайм. Чык дегендей бул сиздин кабинет эмес. Ал кезде тындырбай эле чөпкө айдай берчү. Кээде 8 орундуу дебитин өзүнүн мектепте окуган, бою бир топ эле кичинекей Турат деген уулуна айдатып алар эле. Турат, чакаңды камдап тур, басмакананын чоң көчүк катындары түшөт азыр. Зуура каягына олтурса, чакага таш толтуруп, дароо бер жагына кое сал. Тең салмактап алып айдабасак, дөңгөлөктү жарып алып жолдо калбайлык деп турар эле жарыктык Ассакунов. Кээ бирде редакцияны жаап салып, жумалап, 10 күндөп кетчүбүз. Чөбөнөктүгү сейилдеп калды дегенде да дем алыш бербей чарбаларга айдап турчу. Ошондой күндөрдүн бир жекшембисинде биздин редакцияны Акмустун Кургаккоо деген жерине алып барып таштады. Парторг Календер деген киши экен, а дегенде Кутманбай карыянын сарайына даярдап койгон койго бата кылдырды. Биз анан айры чалгыларыбызды ийнибизге салып, чөп чабакка илкидик. Чоң шашке болуп калган маал. Сарайга келип бир токтоп, анан бизди көздөй жөнөгөн 3 ат чандын экөө райондон, бирөө колхоздун өзүнөн келген ополдомоштор экен. Алар жаныбызга бастырып келип алабалды сурамыш этип, бир аз турду да кечкеде эле тетиги тумшукка чейин чаап бүтүргүлө деп кайра артка тартты. Алар жүлүндөй сосолонуп түтүн чыгып, койдун эти бышып аткан сарайга барып түшүп, бир топтон соң аттанды. Биз баягы тумшукка жете бербесек дагы итапкан жерди чаап салдык. Кечке жук ишти жыйыштырып сарайга чубадык. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.